Саламатсыңар бөбөктөр. Кел бөбөгүм жомок деген уктурубуздан Уйгур элинин падыша менен шербет саткыч деген жомогун угасыңар. Бир шаардын чет жакасында жашаган адам шербет сатып эптеп күн өткөрчү. Ал адамдын башкаларда жок бир нерсеси бар эле. Анын аялы. Ал аймакта андан өткөн сулуу жок. Аялдардын эң сулуусу деп эл оозунда айтылчу. Алар жакыр жашаганына карабастан бири-биринин көңүлүн калтырбай абдан ынтымактуу болчу. Шатман маанайда өмүр сүрүшчү. Бир күн аял бакчаны сугарып жатса, падышанын жан жөөкөрлөр аны көрүп калышат. Таң калып сулуулугуна суктанышат. Падышага барышат. Падышам, бул аймакта бир кедейдин айдай сулуу күндөн жаралгандай татын аял бар экен. Ал сулуу сизге гана ылайыктуу. Алып келбейлиби? Падыша бул кабарды угуп чыдамы кетет. Мейли, тез арада аялды алып келгиле. Аны алып келишет. Анан анын сулуулугун карап туруп аябай жактырып калат. Ошентип кедейдин аялын тартып алат. Аял падышанын бул кылыгы үчүн жектеп, эртеден кечке чейин бакчадан чыкпай эшикти тиктеп отура берет. Падышанын көңүлүн ачуу үчүн оюндарды уюштурат, дасторконду жайнатат, бирок аялдын кабагы ачылбайт, эч нерсеге маани бербейт. Шербет саткан күйөөсү аялын күтөт. Бир күнү чыдабай аялымды көрүп калармын деп сарайга барат. Шербет сатам, шербет сатам, шербет алгыла, шербет. Сарайга жеткен ушундук кыйкыра баштайт. Аял күйөөсүнүн үнүнөн таанып терезеге чуркап барат. Анан күлүмсүрөп караганда сарайдын бөлмөсүнө нур чачырай түшөт. Бул окуяны уккан падыша шербетчини чакыртат. Аны менен кийимин алмаштырат да колундагы шербетти алат. Анан аял отурган бөлмөнүн ичине келип кыйкырат. Шербет, шербет, шербет сатам, алгыла шербет. Аял анын падыша экенин билип желдеттерге шербет саткан адамды бул жерден кууп жибергиле деген буйругун берет. Эй, мен падышамын, кой бергиле. Эмне кылып жатасыңар? Мен падышамын деп атпаймынбы? Ага карабастан желдеттери аны ур-токмак калып кууп жиберишет. Аял падышанын кийимин кийген, өзүнүн күйөөсүн тактап отургузат. Калк падышанын сулуу аялды алгандан кийин абдан жакшыргандыгын, элге кам көрүп мээрим артканын сөз кылып карышат. Ошентип балдар шербет саткыч менен аялы мамлекетти башкарышып, ушул убакка чейин бактылуу жашап келишет экен. Өзбек жомогу жигит акысын кантип алды. Кыштын ызгаарында кедей жигитке байлыгына чиренген айылдашы келет. Ай, сага акча керек. Менин көңүл ачкым келет. Ушул агып жаткан сууга кирип, таң атканча чыдап турсаң сага 100 алтын берейин. Жигит бир чет акчага кызыгат. Экинчиден өзүн сынагысы келет да сууга кирет. Энеси кечинде баласы үйгө келбеген соң издей баштайт. Колундагы чырак менен издеп жүрүп сууда турган баласын көрүп калат. Айылдашы менен мелдеше кеткенин, сууда эртеңкиге чейин турарын айтат баласы. Таң атат. Бала айылдашына барып алтынын сурайт. Ал ачууланып кыйкырат. Ай, энең кечинде келип сени чырак менен жылытып кетти. Мелдештин шартын буздуң. Акча бербейм сага. Жигит абдан капаланат. Бул маселени айылдын аксакал адамына айтат. Ал адам жигитти шаардын казысына алып барат. Бай адам казыга акча берип койду. Ал байдын айтканы туура деп аларды жолго салып коет. Жигит кетип баратып, айылдагы дагы бир адамга жолугуп окуяны төкпөй чачпай айтып берет. Капаланба сен. Эртең келе акчаңды алып берем. Ал адам эртеси күн дастаркан жайып, айылдыктардын баарын конокко чакырат экен. Козу союп, палоого керектүү нерселердин баарын алдырып келет. Казан күрүч тазалатат. Бирок казандарды бир жакка, от жагылган очокторду экинчи жакка коюшат. Кечке чейин баары көңүл ачат. Кечке жууп келген адамдардын курсактары ачып суусайт да.
Бирок жегенге тамак жок, ичкенге суу жок. Казы ашканадагыларга ачууланып кыйкырат. Эй, эмне бизге тамак бербейсиңер я? Казым, булардын күнөөсү жок. Тамак даяр эмес болсо күнөө менде. Отту биякта жактык, казанды тиякка койдук. Бир аз күтөлү. Үйдүн ээси ушундай дейт. Анткенде эзели тамак бышпайт да. Бул очок тамакты бышырбаса, суудагы баланы жээктеги эненин колундагы чырак кантип жылытмак эле? Баягы адам ушинткенде, казы ошол жерден туура эмес чечим чыгарган мойнуна алып, жигиттин айылдашын чакыртып, 100 алтынды төлөттүрүп берген экен бөбөктөрүм. Грек жомогу тала чычканы менен үй чычканы деп аталат балдар. Тала чычканы менен анын жээни үй чычканы экөө жолугуп калат. Кел, бири-бирибиздикине конокко баралы. Экөө макулдашат. Алгач үй чычканы тала чычканына конокко келет. Чоң дарактын түбүндөгү үйүндө жолугушат. Тала чычканы тосуп алып, караңгы, сасык тешек аркылуу үйүнө киргизет. Үй чычканы жактырбаса да билгизбей отурат. Бир маалда тактай табакта суюк тамак келет. Анын эмне экендигин биле албаган үй чычкан сурайт. Ай, бул тамактын аты эмне? Бул таруу сорпосу. Сонун бекен. Да коюп берейинби? Жок. Эгер мүмкүн болсо, башка тамактан кийин алайын. Тиги табакты түртүп коет. Башка тамак жок. Ушинтип тала чычканы жооп берет. Экөө тала чычканын сасык жерде даамы жок тамагын, ошентип тала чычканын сасык жерде даамы жок тамак ичкенин көргөн жээни ага өзүнүн шартын көрсөтүп мактангысы келет. Анан үй чычкан айтат. Жир меникине. Бул дүйнөдө таруудан жасалган сорподон башка да нерселер бар. Экөө жөнөп калат. Шаарга жакындаганда ызы чууга тала чычканы таң калат, кулагы тонот. Жолдо мышык ит көргөндө кире качып, жашырынып отуруп үйгө жетишет. Бул менин үй чычканы жылуу, таза бөлмөгө эричтип кирет. Дагы көрө турган кызыктар өтө эле көп. Кийинки бөлмөдө килинип турган сүрсүгөн этти көрсөтөт. Жейсиңби? Сага бир аз алып келейин. Үй чычканы жипти кемирип этти жерге түшүрөт. Ошол маалда күтүүсүздөн эшик ачылып үйдүн ээси кирип келет. Ой, акмак чычкандар десе, жоголгула. Мышык каякта? Ээси кыйкырат, чычкандар тешиктен кире качышат. Үй чычканы ошондо тигине карап айтат. Корктуңбу, шаарда ушундай коркунучтуулар нерсе болуп турат. Жакшы нерсеге жетүү оңой олтоң эмес бул жерде. Сүрсүгөн этиң жакшы, бирок мышык дайыма маңдайыңда. Минтип жашагандан көрө өмүр бою таруудан соруп ичкеним артык. Сага узун өмүр каалайм, кош. Ошентип тиги дарактын түбүндөгү үйүң көздөй шашып жөнөгөн экен балдар. Кел бөбөгүң жомок деген бүгүнкү уктуруубуз аяктады. Эмесе балдар, саламатта тургула.